Бакиевдин баракчалары жанданды. Кыргызстанга келүү аракети башталдыбы? Курманбек Бакиев мыкты президент болгон, жакшы иштеген деген үмүттөгү комментарийлер көбөйдү. Айтайын дегенибиз, экс-президенттин социалдык тармактагы баракчалары активдешип, сүрөттөрү жаңылана баштады. Мындай активдүүлүк коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Акаев Кыргызстанга келгенден кийин Бакиевда өлкөгө кирүүгө аракет көрүп жатабы деген суроо туулат. Бирок Бакиевдик режимдин тушунда үй бүлөлүк башкаруу орноп, 90 жигит окко учкан. Өздөрү унутса да, бул каргашалуу окуя элдин эсинен чыга элек. Бакиевдин Кыргызстандан келишине көз карашыңыз кандай? Жылдыздуу саясат. Султанбай Айжигитов буга чейин бир катар мамлекеттик кызматтарды жетектеген адам, аны баары билишет. Анан дагы ошол мамлекеттик кызматтарды жетектеп турганда көзгө көрүнөрлүк бир иш кылбай, эт менен челдин ортосундагы жетекчи болгонун да баары билишет. Жакында чек ара боюнча пикирин айта салгандан кийин аны укмуштуудай көрөгөч, мыкты жетекчи кылып көрсөтө башташты. Фейктер ал турмак Камчыбек Ташиевдин ордуна аны татыктуу кылып жиберишти. Кимди ким колдойт, ар бир адамдын өзүнүн каалоосу, кимдин кылган ишин жактырып кубаттайт ошол адамдын деңгээлинен. Бирок колдогондо башка бирөөгө тийишпей, так аргументтер менен колдой берсек болбойбу? Камчыбек Ташиев УКМКны жетектегенине бир гана жыл болду. Ушул аз убакыт аралыгында кандай иштерди жасап үлгүргөнүн коомчулукка маалым. Ал эми чек ара маселеси талуулуу маселе. Мында Айжигитов айтып жаткандай, ченебей туруп кыркып жиберген болбойт. Элдин тынчтыгы, өлкөнүн бейпилдиги үчүн миң ойлонуп, миң сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан бир чечимге келишет. Айжигитовдо бул мүмкүнчүлүк болгон, так ошол чырдуу чек ара жайгашкан Баткен облусун жетектеген. Көп нерсеге көзүн жумуп, кызматтык милдетин эптеп күн өткөрүп, өз кызыкчылыгын көздөө менен гана аткарган. Түштөн кийин чек ара маселесин чечүү чындап жанданган маалда четте туруп алып акылды сунууга моралдык акысы жок. Акысын Баткенди башкарып жүргөн кезде түгөткөн. Колдосоңор бирөөгө асылбай эле колдой бергиле. Чолпон Байзакова. Президент Садыр Жапаровдун Кытайга болгон иш сапары аяктады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Пекин шаарына 3 февралдан 6 февралга чейин болгон иш сапары аяктады. Сапардын алкагында мамлекет башчысы кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын расмий ачылыш аземине катышып, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Өлкө лидерлери саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, энергетикалык жана башка тармактарда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Президент Садыр Жапаров иш сапарын аяктап 6 февралда Бишкекке кайтып келди. Султан Досалиев. Кытай Кыргызстанга 50 миллион юань кайтарымсыз жардам берет. Жардам Кыргызстандын коопсуздук тармагына берилет. Мындан тышкары расмий Бейжин Кыргызстанга коронавируска каршы 5 миллион доза вакцина бермекчи. Бул тууралуу Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 6 февралдагы жолугушуусунда маалым болду. Мамлекет башчылары жолугушууда саясий, соода-экономикалык кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана келечегин биргелешкен ири долбоорлорду каржылоону талкуулашты. Си Цзиньпин Садыр Жапаровдун Кыргыз-Кытай кызматташтыгын өнүктүрүүгө кошкон салымын жогору баалап, эки мамлекеттин дипломатиялык мамилеси түзүлгөндөн берки убакытта ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк өскөнүн белгиледи. Ал ошондой эле Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстанда ири саясий жана экономикалык реформалар болуп, коррупцияга каршы катуу күрөш жүрүп жатканын белгиледи. Кытай Кыргызстан үчүн ишенимдүү дос жана коңшу болуп келген жана болуп кала берет. Эки элдин жыргалчылыгы үчүн байланыштар мындан ары да чыңалаарына ишенем, деди Цзиньпин. Кытайдын лидери мындан тышкары Кыргызстандан экологиялык таза азыктарды сатып алууга жана энергетика жаатында кызматташууга даярдыгын билдирди. Ошондой эле пандемиялык чектөөлөрдү эске алуу менен аба каттамдарын акырындап калыбына келтирүү жана жүк ташууну көбөйтүү зарылдыгын белгиледи. Торугар жана Эркечтам өткөрмө пункттарынын өткөрүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү тууралуу сөз кылды. Си Цзиньпин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну жана үч өлкөнүн кызматташтыгын күчөтүү зарылдыгын айтып,
Бул жалпы Борбор Азия үчүн маанилүү экенин белгиледи. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Кытайдын дипломатиялык мамилесине 32 өлкөнүн ынак коңшулаштык, достук жана кызматташтык макулдашуусунун 20 жылдыгына туш келген бул жолугушуунун өзгөчөлүгүн айтып кетти. Садыр Жапаров бул сүйлөшүүлөр Кыргыз-Кытай ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилесинин мындан аркы өнүгүүсүнө жаңы дем берип, жетишилген макулдашуулар жакынкы жылдарда өз ара аракеттенүүгө негиз болооруна ишенимин билдирди. Президент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууга кыргыз тарапта кызыктар экенин билдирди. Торугарт жана Эркечтан бекеттери аркылуу жүк жана унаа өткөрүү маселесине токтолуп, Кыргыз-Кытай чек арасы аркылуу товарлардын импортун жана экспортун тоскоолдуксуз жүргүзүү үчүн жашыл коридорлордун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча иштерди улантуу зарылдыгын белгиледи. Ошону менен катар ал кыргыз тарап мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде кытайлык компаниялар менен биргеликте ишке ашырууга кызыктар болгон бир катар долбоорлорду сунуштады. Алар энергетика тармагындагы кызматташууну активдештирүү, экономиканы өнүктүрүү үчүн $1 миллиард капиталга ээ Кыргыз-Кытай инвестициялык фондун түзүү. Мындан тышкары Жапаров Кытай өкмөтү тарабынан Кыргызстанда социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн үзгүлтүксүз көрсөтүлүп жаткан гранттык жардамга ыраазычылыгын билдирди. Эки өлкөнүн ортосунда үзгүлтүксүз аба каттамдарын жандандыруунун маанисин белгиледи. Аягында Садыр Жапаров Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырды. Жапаров Бейжиңге 4 февралда расмий сапар менен барган. Булак Азаттык чекит.орг. Салливан: Орусия Украинага бир нече күндүн ичинде кол салышы мүмкүн. Орусия Украинага бир нече күндүн же аптанын ичинде кол салышы мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан 6 февралда бир катар америкалык телеканалдарга курган маегинде билдирди. Биз Владимир Путин Украинага кол салууга буйрук берет деген абдан анык ыктымалдуулук бар деп ишенебиз. Анын формасы ар түрдүүчө болушу мүмкүн. Ал эң эрте дегенде эртең болушу мүмкүн же бир аптанын ичинде орун алышы ыктымал. Ал армиясын жайгаштыруу менен өзүнүн Украинага каршы каалаган учурда агрессивдүү аракетке өтүүгө мүмкүнчүлүк берген позицияга коюп алды. Биз украиналыктарга материалдык жардам көрсөтүүгө, өнөктөштөрдү үндөө үчүн катуу иштеп жатабыз, деди Салливан ABC телеканалына берген маегинде. Ал Орусиянын болжолдуу аракеттеринин арасында Украинанын Донбасс аймагын аннексиялоо, кибер чабуул уюштуруу же Украинаны толугу менен басып алуу мазмуну болушу мүмкүн экендигин айтты. Ошондой эле Салливан Fox News телеканалындагы дагы бир интервьюсунда Орусия чабуулдун ордуна дипломатиялык жолду тандашы мүмкүндүгүн да четке каккан жок. Орусия кеч күздөн бери Украина менен чек арасына жакын аймактарында 100 миңден ашуун аскерин жана аскердик техникаларын топтоду. Соңку жумаларда Украинанын түндүгүндө жакын Беларустун аймактарына да орус аскерлери келип жатат. Батыш менен Киев Орусия жакын арада Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертип келет. Москва мында ниети жок экенин, аскерлер машыгуу максатын гана көздөй турганын билдирген. Ошентсе да Орусия батышка Украина НАТОго мүчө болбошу керек деп талап коюп жатат.